Айыккан Бейтап Баткен райондук ооруканасынан дарыланып чыкты. Ал 34 жашта, вирусту Сауд Арабиядан жуктуруп келген. Бишкек 3 апрель коронавирус жуктургандагы бир Бейтап айыкты. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Билдирмеге ылайык 34 жаштагы келин Баткен райондук ооруканасынан дарыланып чыккан. Ал вирусту Сауд Арабиядан жуктуруп келген. Ошону менен коронавирустан сакайып кеткендердин саны Кыргызстанда 6га жетти. Коронавирустун кесепети Кыргызстанда 130 адам коронавирус жуктурганы аныкталды. Анын ичинен 5 айыгып чыккан. Тилекке каршы вируска кабылган Ноокат районунун 61 жаштагы тургуну 2 апрелде көз жумду. Бул өлкө ичиндеги катталган алгачкы учур. Мындан сырткары 4 адам оор абалда жатат. Бирөө жасалма дем алдыруу аппараттарына туташтырылган. Спутник KG. Бийлик коронавирус жуктуруп алган алгачкы оорулуулар менен байланышта болгондордун инкубациялык мезгили аяктап жаткандыктан жарандарды сак болууга чакырууда. Бишкек 3 апрель бүгүн 3 апрелде айрым кыргызстандыктар обсервациядан чыгарыла баштады. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Обсервацияда 14 күн жатып, анализи таза чыккандарды кое беребиз. Алар үйлөрүндө үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө дагы 14 күн болушат. Эгер денсаулыктары жакшы болсо, үй обсервациясынын мөөнөтүн кыскартабыз, деди министр. Эске салсак, буга чейин бийлик коронавирус жуктуруп алган алгачкы оорулуулар менен байланышта болгондордун инкубациялык мезгили аяктап жаткандыктан жарандарды сак болууга чакырган. Салыктан бошотулган медициналык каражаттарга эндоскоп, дене таптаалысын текшерген термометр, бир жолу колдонгон пипетка, дезинфекцияланган жабдуу кирди. Мындан сырткары дары өндүрүүгө керектелчү товар жана медициналык каражаттардын тизмеси да кеңейтилген. ЭЭКА формасындагы сертификаттарды колдонууга да убактылуу жеңилдиктерди берүү чечимин кабыл алган. Мындай жеңилдик сертификаттардан электрондук же кагаз түрүндөгү көчүрмөсүн эле колдонууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берери айтылды. Буга чейин ЭЭК азык-түлүктүн бир нече түрүн ЭАЭБга мүчө мамлекеттерден сырткары башка өлкөлөргө чыгарууга убактылуу тыюу салуу боюнча чечим кабыл алынган. Спутник KG. Чолпон ата айылы. Мына туугандар, биздин жаштар уктабай ушинтип айылды колдоп дезинфекция кылып жүрүшөт айылды. Бул Чолпон атанын патриот жигиттери.